Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 13 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге шаарга караган суу бою, суу башы деп аталган Төлөкөн айылынын аяк тарабынан сатыла турган 9 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Жери тегиз, кызыл китеби бар. Анан бул жерде таза суу бар, свет бар. Үйлөрдүн саны дагы көп. Шаарга 20-25 мүнөттө жөн эле жетип каласыздар. Негизинен бул жерде эле шаарга карайт. Видеону аягына чейин зерип көрүңүздөр. Жер участоктун баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат туугандар. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип ушул сатылуучу жер участок тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Үйлөрдүн саны көп туугандар. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп таң калып кетесиздер. Туугандар, сиздерге дарегин түшүндүрөйүн. Мен турган жер бул шаарга караган Төлөкөн айылында турам. Шаарга өтө жакын, билесиздер. Суу башы, суу бою деп дагы атап коюшат бул Төлөкөн айылынча. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Төлөкөн айылына кирип келе бересиздер. Аяк тарабына жүрүп келсеңиздер, эки ача жол бар Төлөкөндүн аягында. Сол тарапка бурулуп 100 метр жүрсөңүздөр, 124 маршрутканын акыркы аялдамасы, жанында жеткинчек лагери бар. Ал тарапка бурулбай, ошол эки ача жолдон өйдө тарапка түп-түз чыгып келсеңиздер, ушул Төлөкөн айылынын дачасына келип каласыздар. Бул жерде ошо Төлөкөн айылынын дачасы деп коюшат, баарыңыздар эле билесиздер, айтпасам деле. Анан туугандар, бул жерден баштап шаарга чейин жолдору асфальт, кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, баалап, таң калып кетесиздер. Мынакей туугандар, мен айткан 6-көчөгө кирип, сиздер 100 метр жүрүп келсеңиздер, ушул 6-көчөнүн эле мына сол капталында ушул жер участок сатка чыгып аткан учуру. Жери тегиз, кызыл китеби бар, документи так. Анан жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Кийин келип көрүп кетесиздер. Бул ошондо Төлөкөн айылынын дачасы болуп эсептелинет. Ушул дачанын эле 6-көчөсүндө ушул жер участок сатка чыгып аткан учуру. Жери 9 соток. Кызыл китепте дагы 9 соток. Ээсине акча керек экен туугандар. Ошол эле себептен сатып атам, болбосо сатпайт элем, сонун жер деп ээси мага маалымат берди. Вариант обмен жолдору жок экен. Акча керек болгонуна байланыштуу только нак акчага сатам деп айтты. Границаларын түшүндүрө турган болсок туугандар, ал жерде кошунасынын темир тосмосу турат, көрүп атасыздарбы? Ошол жерден баштап эсептейсиздер дагы, ал жактагы мына темир тосмого чейин болуп калат. Примерно ушул жерге чейин. Наркы границасы кошунасынын пескоблок заборуна чейин. Мына боз үйдү алат экен. Кече мурда күнү элдик кудай болуп ушул жерге боз үй тигип адамдар отурушту деп мага маалымат берди. 1-2 күнүн ичинде боз үйдү алып кетет туугандар. Мындай айтканда, сиздерге жашнакай пустой кылып жерди өткөрүп берет. Алып, кудай буюрса, каалагандай фундаментти куюп, каалагандай үй салып жашай бересиздер. Жери кеңири туугандар. 9 соток, элестетиңиздер. Үй, времянка, мал сарай, каалаган нерсеңиздерди салып бересиздер, кудай буюрса. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул жер участоктун видеосун жиберип койсоңуздар деле болот, кирип көрүп коюшсун. Эми условияларын айтайын. Туугандар, бул жерде таза суу бар. Таза суу жок дей берет. Таза суу бар туугандар. Кийин келгениңиздерде ээси көргөзүп маалымат берет. Столбаларына прожекторлор орнотулган, свет бар. Ылдый тарапка түшсөңүздөр, жанагы мен айткан 124 маршрутканын акыркы аялдамасы ошол жерде бар. Чыгып, маршруткага шаардын бурч-бурчтарына барып турсаңыздар болот экен. Дагы эмне маалымат берейин туугандар? Анан ала турган адам болсо, архитекторду чакырып, казыктарын кактыртып, закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп ээси мага маалымат берди. Андыктан кыжалат болбой ала берсеңиздер болот. Где-то 1 жума мурун туугандар, же 2 жума мурунбу, ушул жерден 5 соток жер участок тартканмын. Бир күндө сатылып кетиптир. 20-30 адам келип, ошо биринчи келген алды, саттым, рахмат деп мага ыраазычылык билдирип чалган. Андыктан сиздер деле бул жер участокты аракетти кылып алып коюңуздар, себептен азыр жерлерди билесиздер, тез сатылып атат. Тем более мына 9 соток экен, кеңири да. Таза суу бар, свет бар. Анан жогору тарабы жайыт. Уй, кой, жылкы, ток, индюк баксаңыздар болот, бука баксаңыздар болот. Ошол информацияны да эске алыңыздар. Үйлөрдүн саны деле көп туугандар. Үйлөр көп бул жакта. Көрдүңүздөр, эми барыңыздарды кызыктырган жер участоктун баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, 9 соток. 4 бурчтук сонун жер экен, эч кандай бир 3 бурчтук же бир уклон эмес. Сонун эле болуп турат, мына дөңгө чыгып эле көргөзүп коюн. Кеми бар. Айткан басында эч ким сатпайт, чалып сүйлөшөсүздөр, келип көрөсүздөр. Ала турган реальный адамга түшүрүп берем деп ээси деле өзү деле айтты. Айткан баамда сатпайм да, мен дагы түшүрүп берем да деп ээси айтты өзү.
Эсин номери ушул видеонун экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Бул жер Беш Кошкон эл туугандар. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Шаарга деле жакын. 20-25 минутта жетип калсаңыздар керек шаарга жөн эле. Себеп дегенде ошо Төлөкөнүн аягынан баштап шаарга чейин жолдор асфальт туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сатылуучу 9 соток жер участокты колдон чарбаңыздар.